Үйлөрдү калыбына келтирүү иштерин биз биринчи күндөн баштаганбыз. Кыш түшкөнгө чейин киргизүү аракетине киришкенбиз. Бирок бул бир топ убакытты бизден талап кылууда. Элдин ою менен бөлүшүп, сэндвич панелдери менен эмес, кирпичтерден астындагы, үстүндагы бетон менен куруп берүү ойлорун айтышты эле. Биз ошого макул болдук. Урматтуу президент колдоп берди. Азырынча элдерди башка үйлөргө жайгаштырып жатабыз. Убактылуу жашап туруучу контейнерлер, боз үйлөр, жеңил конструкциядагы палаткалар же туруктуу үйлөрдү чечип берип жатабыз. Жергиликтүү бийликтегилер менен чогуу. Буларды курулушчулар да пайдаланып жатат. Буга бардык областтардан жардам келип атат. 423 үйдүн бардын орду тазаланып бүттү. Фундаменттер куюла баштады. Курулуш материалдары ташылып жатат. Кирпич, арматура, цемент, заводдор менен келишимдер түзүлдү. Иштүү жөнөкөйлөштүрүү үчүн ыңгайына карап, бир генералдык подрядчик, субподрядчиктерди бардыгын аныктап бүтүрүп койдук. Биз эч коркпостон жаңы генплан менен шаарчы айылдарды салуунун чечим кабыл алдык. Мисалы Капчыгай жана Достук айылдарында таптакыр жаңы үйлөр тургузулат. Айылга керектүү бүт инфраструктура жаңыдан салынып чыгат. Биздин биринчи күндөн баштап киришкен аракеттерибиз эл ичинде дагы ишеним жаратты. Башында жашабайбыз, коркуп жатабыз, бөлөк жака жерден жер бериңиздер деп аткан бир топ жарандарыбыз эми кетпейбиз. Чек араны жоокерлер менен чогуу бирге кайтарабыз деп, бүгүн патриоттуулук жакшы дем пайда болду. Эл биз менен кошо үйлөрдү салууга киришти. Көбү кайтып келе баштады.